Мен Абдыкадыр Орозбеков 1889 жылы Фергана облусунун Охна кыштагында төрөлгөм. Жаштык кезимден эле кыйынчылыктарды башымдан өткөрүп, 1909-1916 жылдары наабайканада иштедим. Элдин азаттыкка жетүүсү мени революциялык кыймылга жетелеп, 1917 жылы Анжианда жумушчу кыймылдарынын башында турдум. Совет бийлиги орногондо Кызыл гвардия кошуунунун командири катары мекенимди коргоо, жаңы түзүлүп жаткан мамлекетти бекемдөө үчүн кызмат өтөдүм. Кыргыз элинин өз алдынча мамлекет катары өнүгүүсү менин негизги максаттарымдын бири болду. Аймактык революциялык комитеттерде, уездик жана округдук партиялык кызматтарда иштеп, элдин жашоо шартын жакшыртууга салым коштум. 1925 жылы Кара Кыргыз автономия облусунун алгачкы төрагасы болуп шайланып, 1926 жылдан баштап Кыргыз АССР Борбордук аткаруу комитетинин төрагасы кызматын аркаладым. Мамлекеттин негизги мыйзамы Кыргыз АССР конституциясын иштеп чыгууга катыштым. Бирок 1938 жылы кандуу репрессияга кабылдым. Урматтуу кыргыз элим, урпактарым, силер бүгүн биз кыялданган эгемендүү мамлекетте жашап жатасыңар. Бул жеңил келген нерсе эмес. Азаттык үчүн миңдеген мекенчил азаматтар өмүрүн арнаган. Биз кыялданган адилеттүү, өнүккөн Кыргызстанды куруу милдети эми силердин мойнуңарда.